Салам достор, бүгүнкү тема уяттуу, кызыктуу жана кооптуу. Узун же кыска? Көпчүлүк эркектердин көйгөйү. Мага келген суроолордун, сексология боюнча келген суроолордун көпчүлүгү меники кичинекей. Же болбосо меники чоң, партнершамдыкын оорутат. Мырзалар, келгилечи бир-эки мифти жоёлу. Албетте бул тема чоң тема, мындай ачык талкууга чыгара турган эмес. Менин мачо деген курсумда мен бул теманы ачык, кенен түшүндүрүп берем. Кааласаңар сатып алып окусаңыздар болот. Маалымат абдан көп, бирок азыркы видеодо кыскача болсо дагы түшүндүрмө бере кетейин деп ойлодум. Биринчиден, эркектин жыныстык мүчөсүнүн көлөмү, узундугу ар кандай болот. Баарыңыздар эле билесиңер. Жана көп эркектер ошол себептен комплекс болот. Азиаттардыкы кичирээк болот, европейстердики чоңураак болот, негроидтердики өтө чоң болот. Жыныстык мүчө көп комплекстерди пайда кылат жана көп мифтерди пайда кылат. Норма канча? Ушул суроо аябай көп келет. Норма деп 9, 7, 6, 7, 8, 9, 13 чейин болот. Сантиметр. 6, 7, 8, 9, 13 сантиметрге чейин. Бул жерде эң биринчи миф. Эрекция жок учурда ченөө. Көп жигиттер эрекция учурунда жыныстык мүчөсүн ченебейт. Эрекция деген бул туруп турган учурда. Анткени мен силерге азыр бир сырды айтып коем. Ал сырды билиш үчүн мен толтура китеп окудум жана курстарды өттүм. Кичинекей жыныстык мүчө 5 сантиметр, 6 сантиметр шишигенде, турганда чоң жыныстык мүчөгө караганда көбүрөөк шишип чоңоет. Ошол сырды билчү белеңер. Мисалы, эрекция жок малда кичинекей 7 сантиметрлик и 12 сантиметрлик мүчө болгондо, эрекция болгондон кийин 7 сантиметрлик мүчө 12 сантиметрге караганда чоңоюп кетиши мүмкүн. Ошондой бир сыры бар. Экинчиден, туура ченеш керек. Анткени эң чоң ката бул туура эмес ченегендик. Кантип туура ченеш керек? Дагы бир өзүнчө видео бар. Негизи ал тууралуу мен мачо курсумда айтам. Кантип туура ченеш керек, кандай позицияда ченеш керек жана нормативдер бар. Экинчи, чоң кичинекей деп жаман катуу ойлоносуңар, бири-бириңер менен атаандашасыңар, а бирок чындыгында аялга бул маанилүү. Бир видеомдо мен доктор Манолов экөөбүз тамашалуу видео тартканбыз. Мен маанилүү дегем. Доктор Манолов маанилүү эмес деген. Азыр мен Манолов менен макулмун. Маанилүү эмес. Бирок маанилүү. Кандайча дешиңер мүмкүн. Мындайда, эгерде жыныстык мүчө чоң болсо, албетте жакшы. Бирок чоң дегенде силер узун деп ойлоп атасыңар. Узун эмес, калың. Анткени аялдын оргазм ала турган жери бул клитор. Демек, клиторго сүрүлүш үчүн узундук эмес, калыңдык маанилүү. Мына мен силерге сексологиядагы сырларды ача баштадым. Ушул менен токтотоюм дагы. Сиздерди мачо курсуна жана премиум курсуна чакырайм. Айымдар, сиздер премиум курсун сатып алсаңар болот. Жигиттер аялдын психологиясы, эркектин жан дүйнөсү психологиясы, ийгиликке жетишүү, аялды оргазмга жеткирүү, позалар, техникалар жана тез бүтүү, потенция менен көйгөйлөр ишыгып 60 сонун теманы мачо курсунда козгоебуз.
Ошондуктан катталгыла кенен маалыматты ошол курстан берем. Эгерде видео жакса лайк баскыла, бөлүшкүлө жана кызыга турган кызыктуу темаларды көтөргүлө.